Алмаз Акынжанович, биз ушунга чейин көптөгөн маселелерди көтөрүп сизге протокол тапшырмагыла ушул жерден айтабыз. Ошонун дээрлик көпчүлүк пайызы аткарылбай келет да. Ошого мен айтып кетейин дедим. Ош шаары боюнча өзүңүз жакшы билесиз, ушул жерде 2 жылдан бери Ош шаары боюнча көптөгөн ошол Ош шаарынын номер 7-округтан келгениме байланыштуу маселени көп көтөрөм да. 10 маселе көтөргөн болсом, ошонун бир 50% чечилбей келет да. Протокол тапшырма биз бул жерде бере беребиз, сиздер жаза бересиздер. Бирок тыянак жок да. Ошондон айтып кетер элем. Ушунга чейин айткан элем, Ош шаарына бөлүнгөн $100 миллион акча каякта деп. Жеткиликтүү, жакшы жооп келген жок. Ошол боюнча жазып алсаңызчы. Жакшы жооп берсинчи, $100 миллион Ош шаарына бөлүнгөн акча каякта? Жолго деп бөлүнгөн акча. Жана ошондой эле Ош шаарынын ички жолдору боюнча, Минтранс караган жолдор боюнча көптөгөн жолдордун аттарынан бери айтып, көчөлөрдүн аттарынан бери айттым. Ушунга чейин бир да жол баштала элек да. Ошонун арасында мисалы быйылкы жылга киргизге деп айткам, жапалак. Арабан Нукат бириктирген жапалак 9 км 200 метр жолду айткам. Анда 6 километрин быйылкы жылга карап, калганын калтырып коюшуптур. Андай болбойт. Жана ошондой эле Ош шаарынын ичиндеги 10дон ашык мектептер 50-60% бүтүп калган мектептер бар да, курулушу. Өкмөттүн токтому бар, 50%дан жогору болсо ошолорду биринчи бүтүрөбүз деп. Ошолорду карасын. Ал боюнча да мен протокол тапшырма берем. Жана ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдар боюнча дагы. Алмаз Акынжанович, ушуну мен протокол тапшырма берем өкмөткө. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар билим алууга азыркы күндө зарканып отурат да. Чындыгында биздин Борбор шаарыбызда дагы именно ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү мекемеси жок экен. Өзүнчө жок экен. Ошону ачпасак, өзүңүз билесиз, бизде азыркы күндө Бишкек шаарынын өзүндө 20 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүндө отурушат да. Шаардын өзүндө эле. Бир да мектеп жок экен. Ошого мен сунуш берет элем. Кайрылат элем урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичке жана Акылбек Сембековичке. Ушул Бишкек шаарына эч болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бир мектеп куруп бергиле. Билим ала албай жашат. 20 миңден ашык статистика боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүндө отурушат да. Мүмкүн болсо Бишкек шаарына бирди, Ош шаарына бирди куралы. Алардын акыбалы өтө оор. Бир аз болсо да ордуна өзүбүздү коюп көрөлү, элестетип. Рахмат.